Кандайсыздар барыңыздар? Биз бүгүн ушундай сонун корундук дайындайбыз. Балдарыбыз аябай жакшы көрүп, магазинден сатып алабыз. Ошондой үй жагдайында жасайбыз. Биз дрожжевой аябай сонун болуп чыгат. Алгач эле жылуу сүтүбүздү куюп алып, жумуртка салабыз. 200 грамм un, 1 жумуртка, кичине сахар, туз кошуп жакшылап аралаштырып, ушундай унубузду ээлеп салып алабыз. Разохлитр коштум, жакшылап аралаштырабыз. Аны да кичине кошуп, комочка калбай ушундай сонун болуп тесто чыгат. Айран сыяктуу болуп, коюу болгон кезде ушундай ыңгайлуу идишибизге куюп алабыз. Андан соң ушундай сосискаларыбызды ачып, жакшылап тазалап алабыз. Бизге ушундай тойбос сосиска колбасалар жакшы, ушундай колдоном. Шпажкаларыбызды алып алып, ушундай баарын терип алабыз. Акырындык менен сонун болуп чыгат. Баарын тизип алып, даярдап алган соң, ушундай массабызга матырып, баардыгы бирдей тийиш керек. Ошол кезде сонун болуп чыгат. Панировочный сухарок менен ушундай баардык жогуна андан кийин ага салып, баарын оонатып, жакшылап терип алабыз. Кызып турган майыбызга кызарта кууруп алабыз. Ичи жумшак, хрустящий болгон. Ушундай болуп, сонун болуп чыкты. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Каналыма катталып, кыргызча контентти колдоп коюңуздар. Базардан сатып албай, балдарыбызга үй жагдайында ушундай аябай сонун кылып, берекелүү болот. Жасап көрүңүздөр. Мен балдарыма аябай жакты. Сонун болуп чыкты.